Чекеров Анара, ушул Айтбектин, Чекеров Айтбектин эжекеси болом. Иним 28 жашта болчу. 4 март күнү ошол өзүнүн тең туш баласынан, дос баласынан, кенедейинен бери чогуу өсүп жүргөн ушул кошуна баласынан бычак жеп, кекиртекке дүйнө менен кош айтышып кетти. Биз ишенебиз ушул жашоодо акыйкаттык болуш керек, болот деп. Себеп дегенде Алмончоктой болгон жылдызы чекесине жанган бир тууганыбыздан айрылып отурабыз, балабыздан айрылып отурабыз. 28 жашта бул бала эмнени көрдү, эч нерсени көргөн жок. Ошол 4 күнү мен иним менен чогуу кошо жүргөн дагы бир баланы бычактап, азыркы ушул тапта ал бала дагы бул дүйнө менен кош айтышып отурат. Дагы бир ата эненин көзү кашайып ушул жерде кан жутуп отурушат бардыгы. Акыйкаттык болуш керек. Bir bala, iki balanın sayganын. Bir bala, iki balanын жанын алып, ушул акыйкатсыз ушул энеси келип ушул жерден калп эле кечирим сурап, элдин тамырын тартып ушул жерде бизди кайра кекетип мокотуп отурат. Ошонусу туура ишпи? Күндүз ошол күнү эмне кылдылар ошо жана мечит жөнүндө айтып атпайсыз сара? Саат 12-де. Булар кечкисин түнкү кечки намазга барып, ошо кечки намаздан кийин булар баянга отурушат да мечитте. Ошол баянга катышчу, арак иччү эмес, тамеки чекчү эмес, түзүрчү, ушул үйдүн жалгыз тун баласы. Ушул жерде магазини бар эле, ошол магазинине товарын ташып, күнүмдүк оокатын кылып, энесине жардам берип, колго кол, бутка бут болуп, ушул бир үйдүн кулун эле ушул баланы Ни за что жерден өлдү. жок жерден звонить этип чыгышкан турбайбы? Ой, мечитке өзү барат да, бул постоянно арчы. Мечитке отурган жеринен дос балдары звонить этип чакырышкан экен. Дос балдары звонить этип чакырып, баян угуп отурган жеринен ушу 12-лерден 12:30 чамаларында чакырып чыккан экен, звонок келген экен. Жанында отурган ушул биздин өзүбүздүн эле жездебиз болот, жездебиз менен чогуу барган экен ошол жерде. Мечитте отурган жеринен телефон чалып чыгап кетти. Анан чыгып эле анан өлтүрүп коюп атышпайбы баланычы. Анан ал жерде кандай болду, эмне болду? Биз аны көрбөгөндөн айта албайбыз, бирок акыры Кудай бар. Кудайдын таразасы так болот. Кудай биздин баарыбыздын Кудай алдында дагы, мыйзам алдында дагы баарыбыздын укугубуз бирдей. Ошон үчүн Кудай алдында дагы Кудайга да койдук, мыйзамга да койдук. Кудай да таразаласын, мыйзам да таразаласын. Биз ошону акырына чейин чыгабыз, акыркы инстанцияга чейин барабыз. Кол менен кылган кылмышкер мойну менен тартсын. Бирөөнүн баласынын жанын алып, бирөөнүн жанын суура тургандай бул жашоодо эч кимдин акысы да жок, укугу да жок. Ошон үчүн биз бир туугандар ушул жерде отуруп, баарыбыз кеңешип, таңашып, акыйкаттык издейбиз, акыйкат чечим издейбиз. Анан бизде ушул балыкчы шаарында ушул тергөөчүлөргө да суранып кетет элем. Акыйкаттык менен тергеп, акыйкаттык менен сот ишине ашырып берсе абдан жакшы болот эле. Себеп дегенде азыр өзүңүздөр көрүп атасыңар, кандай калпыстыктарды кетирип, жөнү жок жерден балдарга күнөөлөрдү үйүп, өлгөн кишинин жүзү ары, тирүү кишинин жүзү бери деп керек болсо следовательдердин деле кылган кылмыштары толтура. Ал эч кимге жашыруун эмес, ал эч кимге табышмак эмес, ушундай болуп келген. Мен айтарым ушул. Андайга жол бербейбиз. Акыйкаттык менен чечилсин. Сотко барсын. Эң негизгиси ошол акыйкатчылык. Жазасын алсын. Siz de soluk gensiz bir sürü. Bir sürü.
Işık men balamday bala dile jokko deyim. Balam eң эле ыймандуу, эң эле боорукер бала болчу. Бирөө менен учурашса да жөн учурашпай, тим эле ийилип учурашчу эле балам. Эч кимге жамандык каалабаган. Билбейм Кудайга эмне кандай күнөө кылдык Ишыгып. Балам жанымда эле, маңдайымда эле күлүмсүрөп эле мурункудай жүрө берсе мен 1000 мертебе ыраазы болмокмун ушактан. Мен үчүн оор жоготуу болуп турат азыр билбейм. Балам жок, мен өзүмдүн жашоомду деле элестете албайм. Билбейм. Ой, Кудайым ай.